Şey? İş yeri oturuyor. Negizinde? Beytlik iş yeri. Selamünaleykümdür. Assalamu alaikum. Эмне без причина эле токтотосуңар бет. Без причинали. Бейттик иш чара жүрөт. Жо эми рейд болгондо көрсөтүп коелучу эмне рейдке. Эмне ориентировка менен. Ориентировка эмес. Бейттик иш чара. Ошо эмне ориентировка менен. Ориентировка эмес. Иш чара бар атайын. Ошо ишара, а мунун документин туруп атпайсызбы? Ооба. А документтен билинеби? Иә. Документтен билинеби муну? Ошо документтин негизинде аныктап беребиз дебиз. Эмне ол? За рулем деген рейд бар, ошо менен сизди биринчи таанышып. Жүрүп токтотуп коерсиз. Сага айткан үскөнсүз. Жолго чыкпай мындай муларды карабайсыңарбы? Александр, эмне жол менен жүрөсүңөр өзүңөр? Карабайсыңар бuyакта жол турат, тиякта пешоход турат. Жо, пешоход менен баспай. Эмне пешоход менен баспай жүрөсүңөр? Кана светер отражающий эмеңер. Эмне бизди? Кийимиңерчи? Баспагыла да жолду. Жо, сүзүп кетсе ким күнөөлүү болот силер үчүн? Сиз өзүңүз таанышыңыз. Менин атым Рыскелди. Фамилияңыз? Фамилиям эмне аласыз? Мен Милициясыңарбы? тааныштырайын өзүмдү. Кереги жок, тааныштырып эле. Жүрүп пешоход менен. Я. Пешоход. Келиңиз. Сиз Айдоочу. келиңиз мына могу бейттик иш чаранын негизинде токтотуп атабыз сизди. Пландын негизинде. Эмне экен ошо окуп бербейсизби? Эмне план негизинде экен? Обеспечение авиационной дороги и безопасного движения. За рулем деген. Искусство профилактика, безопасности. Профилактика болгондо сиздин прасковый мячкаларды күйгүзүп Мен 4 февралдан 2020 жылдын необходимо до особого распоряжения. за рулем работа личного состава, нарушение ПДД, грубые нарушения ПДД деп атпайбы, көрүп атасызбы? А бул грубые нарушения жок, там түпсүз келе атпайбы, туурабы? Окусаң азыр мен сиздин сурооңуздарга жооп берейин. Биринчи сизди перебивать этип отурайынчы. Данное мероприятие необходимо. Как именно отправиться, на местный состав, план мероприятия, расчет. Дислокация вопроса, маршрутный патрулирование, ответ. Начальники. Ушел? Вежливое отношение с участником дорожного движения. Мен сиздин сурооңузга жооп берейин. Эмненин негизинде деп атпайсызбы? Мен сизге биринчиден планды көрсөтүп атам. Пландын Сиз негизинде өзүңүздүкүн көрсөтүп койсоңуз дислокацияңызды. дислокацияны Сиз болсо муякта карасаңыз, светоотражательный эме жок жүрөсүз. Могу жолдун ортосунда жүрөсүз. Темный время суток азыр караңгы учурда. Туурабы? Мени менен биринчи өзүңүз таанышып алыңыз. Мисалы үчүн сиз биз аппараттын кызматкерлерибиз. Тарылбек, аппаратта ошо светоотражающий жок. Муяктан кесип өтүп атпайсыңар өзүңөр. Пешоход менен басыла да жүрүп элеңер. Мына операторуңар баш болуп нарушать этип атасыңар жолдун ортосунда. Жооп берейинби ушуга? Силер бул жакка келдиңер. Мен Сизге байкеси, сизге могу жерден азыр булар штраф салышы керек могу жерден басканыңар үчүн. Мына муякта пешеходный переход турат. Өзүңөр правиланы жакшы билесиңер. Могу жерден силерге штраф жазыш керек. Инспектор. сизчи? Инспектор. Сиз мына кыйкырсаңыз да сизге туура болуп калбайт. Жок, кыйкырганда эмес. Мен жооп берем дегенде сиз жооп бер дедиңиз, туура жооп берейин. Сөз бересизби? Мен операторум бул жерге келип турабы, мен жолдун арка жүзүндө болчумун, турабы. Силер агрессия менен түштүңөр. Мен агрессия менен түшкөн жокмун. Мага ошондой көрүндү. Видео фиксация бар да мендечи. Жолдун арка жүзүндө мага ошондой көрүндү. Операторга бир нерсе болуп, камера бир нерсе болуп деп. Экен жолдон шашып. Камерага эчтеке болбойт. Жолдон шашып өттүм. Сизчи, ана көрүң инспектор. Бияктан мына бул гражданин, формасы жок, светоотражающий жок. Ушуга сиз мына айтканда протокол түзүп беришиңиз керек. Могул жерден Мен гражданин дейсизби? сиз эми сиз журналист болсоңуз да граждансыз да, туурабы? Гай эмессиз да азыр. Болуш керекпи? Гай эмессиз да сиз. Мына азыр капкара кийинип турасыз. Мынаяктан бир машина байкабай сүзүп алсам, мына бир фараз жок келет. Мына карасаң. Агрессия менен түшкөн, мен оператор может силер камерасы менен чалып келген. Биз порядочный эле кишилербиз да, карап Аны коюңуз. билген жокмун. Мындай да. Мисалы мага ал жолдун арка жүзүндө ошондой көрүндү. Мында болот. Жолдун арка жүзүндө мага ошондой көрүндү. Адамды мисалы үчүн Ошончо. Жок. Силер жолдон Инспектор. экөөңөр эки жактан чыктыңар. Түшүнүм. Сизди коюп берем, инспектор менен сүйлөшүп алайын, Сиз мага суроо бердиңиз. Болду, сиз менен ишим бүттү. Рыскелди мырза. Сурооңуз жокпу? Болду, суроом жок. Инспектор. Сиз мен айтып Мен эми айтып алайын. Жантан мен уктум да силерди. Инспектор, бияка сиз азыр протокол түзүп беришиңиз керек. Жолдон одоно, мисалы үчүн мына биякта пешеходный переход, жөө адамдар өтүчү жерден, өтпөстөн, мына алыс эмес жерден, буяктан караңгы капкара кийинип алып, караңгыдан билесиз, темный время суток көрүнбөйт азырчы.
Эгерде ушундай эле бир водитель сүзүп ала турган болсо, азырчы биринчиден сиздин ал эмес, сиздин дагы отражательный эмеңиз жок болот да туурабы? Мындай түнкүсүнчү. Мына бияка протокол түзүп берип коюңуз. Эгерде мыйзам баарына бирдей десеңиз, андан кийин анан бизде кылалы. Бул инспекторга жолдун кезөтүү деген протокол түзүлгөн кийгилген. Балким бул жарандар дагы бир өздөрү билген нерсеге таянып айтып жатат сөздөрдүчү. Албетте ансыз айтат. Анан азыр инспекторлор кандай чара колдонушат, биз баарына макулбуз. Бирок биз дагы түшүндүрүү багытта айта кетели. Мен журналист катары жолдун аркы бесинде болчумун. Мен операторум, бул жерде турган. Жолдун так ушул жеринде ушул автоунаа менен инспектордун жанында болчу. Бирок бул автоунаадан түшкөн эки жаран өтө агрессия менен түшкөндөй көрүндү, мисалы менин көзүмө. Анан камераны чаап же оператор бир нерсе кылып деген ой менен мен жолдон кезип өтүүгө аргасыз болдум. Ал эми биз, мисалы мен деле өзүм мыйзамды сыйлаган адам катары жолдон Оператор мындайраак тура алла жолдон силер дагы. Мына жолдон бир аз мындайраак тура алла. Сүзүп кетсеңиз мына бияктан азыр силер үчүн сүзүп кетти дейсиңер дагы. Турады. Эгерде азыр инспекторлор бизге кандай чара колдонот, бизге эгер протокол жазып берүүсүн дагы биз макулбуз. Инспектор, өзүңүз билесиз мыйзамды. Мыйзам баарына бирдей. Эгерде мен бул жерден кесип өтө турган болсом, мисалы үчүнчү, мыйзамды так көрсөтүп. ошону сиз мындай айтканда протокол түзүп беришиңиз керек азырчы. Биз кыйкырган жокпуз, сөгүнгөн жокпуз. Машинадан түшкөн эт агрессияга жатпайт. Мени угуңуз. Сиз азыр бул оператор менен алып баруучунун сөзүн уктуңуз өзүңүз, баягы сиз айтып атпайсызбы, биз порядочный эле адамдарбыз депчи. Мисалы үчүн булар билбейт да. Эмнени билбейт? Бул жарандар билбейт да, сизди мисалы үчүнчү. Туурабы? Сиз кандай түшкөн моментте деп атат. Мисалы азыр билдим, сиз порядочный эле кадимкидей мыйзам сыйлап адам экенсизчи. Азыр ушул мыйзам чегинде сизде фото видео фиксация бар да? Бар, менде. Болду, ошону карайлы дагы. Мен түшүп келе атканда эле сразу айтпадым, бияктан эмне кесип келе атасыңар? Ал мен сизге дагы айттым. Бул автоунаанын документтери текшерилди. Текшериле элек азыркы убакытта. Азыр суроо кайсы эмне жөнүндө болот? Биринчи автоунаанын документтери текшерилди, андан кийин бул жака жаран келип кайрылып аткандан кийин мен жооп бергенге милдеттимин. Биринчи биякты көрүп алалы да. Документтери текшерип алсаңыз. Жок, биринчи көрүп алалы, байкеси. Дислокация туурабы? Протокол макул. Биз жүрүп. Баарына макул. Менен документтерди текшерип коелу, анан өтөлү. Дислокация нема? Текшергенгечи биринчиден Тартып келаткан болсоңуздар, баары көрүнүп турат. Кайсыл жерден кандай тосконун көрүнүп турат. Сиздер өзүңүздөр айткан боюнча, мен кандай тосконум, сиз фото видео фиксация кылып келатсаңыз, көрүнүп турат. Мен кандай учурда кантип токтотконум. Болду, ошо менен чара болду. Сиз айдоочулук бөлүмү Сиз деле тартып атпаңыз, туурабы? Иә. Тозатмаңыз. Мындай кылалы азыр. Айдоочулук бөлүмүн көрүп коюңуз. Биринчи отур. Биринчи бияктын дислокациясын көрүп коелу. Сиздикин. Биринчи көрсөтүп коюңуз, андан кийин жүрү силердин жака өтөлү. Балким, мисалы үчүн сизге свет отражательный болбойт атпайбы сиздечи? Сиз мындай да аппаратта иштеген адамсыз да, туурабы? Мына ошон үчүн биз балким могу зебрадан өтүш керек да. Айтып план бар. Кандайсыз жолдош майор? жакшы турабыз. Мен бул жигиттерден сурап эле да, дислокацияңарды көрсөтүп койгула десем, планын көрсөтөт. Ошо планды көрсөтөт. Анан аякта жазылып турат. Эгерде айдоочу грубый нарушение кылса, депчи. Аны токтотконго депчи. Анан буякта биз грубый нарушение кылбай эле түп-түз келе атсак токтотуп эле. Анан план дейт. Анан мен айттык, биз эми дислокация көрсөтпөйсүңөр, пландын ар кандай түрү бар да. Анан за рулем мындай айтат. За рулем ар бир эле машинада киши за рулем болот. Мындай айтканда пилотный аз бизде машина жок. Ар бир келе аткан кишилер бар эле за рулем, туурабы? Анан грубый нарушение кылбай эле мына бу жерден магазинге токтодук, буяктанчы. Буяктан чыкты. Мындай да. Сиз да туура түшүнүп коесуз, бул ночное время грубый нарушение, мисалы үчүн арак ичип жүргөндөрдү биз выявить албайбыз да. Ошол себеп менен айдоочулардын ортосундагы, анан ушу биздин кызматкерлердин ортосундагы сылык мамиленин негизинде, мисалы үчүн биз түшүндүрүп айтып атабыз да. Мына жол кырсыктардын алдын алуу боюнча ушундай за рулем рейдти кирди эле. Уруксат болсо текшерип коелу. Значит, спирт ичимдигин ичпеген айдоочу болсо, всё жакшы бара бергиле. Ошол эле биздин вопрос. Барбы буякта спирт, жокпу? Мен аны сиз туура эмес деп атасыз да. Эми уксаңыз, буякта бул гражданин азыр жолду мындайдан түз кесип өтүп атат азырчы. Бул нарушениеге жатабы?
граждандар мына биякта деген пешеходный переход турат. Эми бияк форма кийбегенден кийин журналистпи, депутатпы, гражданский кийинип жүргөндөн кийин бизге гражданин туурабы? Мындай айткандачы. Анан жолду кесип өтүп атканга бияка протокол толтурулуш керекпи же толтурулбаш керекпи? эгерде жол эрежесин жөө жүргүнчү бузса протокол толтурулат да бизде. Анан ошо толтуруп берип коелу, менде видео фиксация бар бияка. Мен түшүндүрүп айтып берейин. Кандай болгон? Эми жолдун бул четинде турам. Так ошол жерде. Бул жогоруда автоунаа жолдун аркы өзүнө келип токтоду. Инспектор жана менин операторум экөө чогуу барышты. Автоунаадан эки жаран менин көзүмө башкасын билбейм. Агрессия менен түшкөндөйгү сезилди. Биз буга чейин мындан 2 жыл мурун Ороктон дагы бир топ ушундай ызычууга кабылганбыз. Өткөндө эле Кочкордон ушундай ызычууга кабылдык. Оператор аст жерден калды, мисалы. Анан ошондой болгон экен деп, мен ошондой болуп кетпесин деп шашып жолду кезип өтүүгө аргасыз болдум. Болбосо жөө жүргүнчүлөр өтө турган сызыктан өткөндү ал мыйзам жол мыйзамын өзүм үчүн жакшы билем. Мындай да эми. Бирок эгерде биз азыр бул жарандар айтып атпайбы? Жол эрежесин бузду деп. Эгер сиздер туура десеңиздер, биз ал протокол толтурганга биз макулбуз, мыйзам тейлейбиз, сөзсүз түрдө. Жок. Бирок менин түшүндүрмөмдө ушул. Силер деп атат да. Жолду кесип атат. Биз мына силер болсо совместный план менен кирип атышпайбы? Атайын бул оператордун дагы журналисттин дагы коопсуздугун сактоого. Биякта эми мен светоотражающий кийим көрбөй атам бияктачы. КТРК деп. Не биякта турат бияк. Бул кишиге айтып атам мен. Бул кишиге айтып атам. Мен бул операторго эч бир сөзүм жок. Бияктын лампочкасы күйүп турат. Мен протокол толтурулганга каршы болбой элем. Мен каршы. Анан мындай да эми. Каршы болуп атсаңыз, жолдошмо бер. Азыр салам бираздан. Жолдошмо бер, мындай болуп атат. Ар бир эле водитель нарушение кылганда, мисалы үчүн жол эрежесин бузганда, ар бир водитель актанат. Мисалы үчүн, пешеходдон өтүп бараткан кишини кой бербей кетсе деле, мен шашып бараткам, же көрбөй калдым. Сиз дагы ушул сыяктуу айтып атасыз да? Актаган жок. Мен макулмун дедим. Жактан. Эми ошо түзүп берип коесуңарбы бияка протокол? Бияк макул болуп атат. Биз совместный Жок, эми совместный иштеп атканыңызды көрүп атам. Мындай болот да. Мынакей, өзүң деле мына тартсаң, КТРКнын оператору. Жок, эми аны мен көргөн жокмун, аны водительдер биякты көргөн жок. Ладно, биякты айтып атам, макул деп атам. Бияк макул, эми бияка деп атам мен. Журналисттер менен эми бул коопсуздугун атайын мынакей кимдин инспекторлордун жанында туруп чогуу кызмат өтүп атышат. Атайын ушу коопсуздук боюнча да эми. Значит, мыйзам баарына бирдей эмес деген тыянакка келет экенбиз да. Мыйзам баардыгына бирдей. Не, мисалы үчүн инспектор, бияк сиздин азыр мындай айтканда мүмкүнчүлүгүңүз бар. Протокол түзгөнгө мүмкүнчүлүгүңүз бар. Сиздин колуңузда мен доказать этип берем деп атам биякта. Видео фиксация бар деп атам. Бүт доказательство бар деп атам. Кара кийим менен отражительный эме жок мындай жарык мындай. Бияктан жолдон одоно эки сызыктан жөө жүргүнчү адам баса турчу жерден эмес мындай жерден басып атат. Эгерде ушул эле адамды бир айдоочу мындай Берчи, азыр эме ПДдин алып келчи. могул жерден азыр машина 60 менен жүргөнгө уруксат туурабы? Биякта 40 деген знак жок. Мындай да Рыскалде жаңы мыйзамдар неметилбеди. Инспектор азыр инспектор мурункудай жолдун аркы бетинен деп сплошной линиядан тозбогон болбойт деп багы нарушение көрүп атпайсыңарбы? Эми азыр Тартып отурчу. неменичи инспектор машинени тозуп турупчу. Ошо текшерүү үчүн Жок, инспектор. айланып пешеходдон өтүп барып текшербейт да. На месте текшериш керек да. Азыр айланып инспекторго сөзүм кайда жок. баратасың дейсиң да. Уксаңыз эми инспекторго сөзүм жок менин. Операторго сөзүм жок. Мен бул жаранга айтып атам мен. Кайра эле. Туура мен бул жаранга айтып атам. Инспекторго унчуккан жокпуз. Операторго унчуккан жокпуз. Бул жаранга айтып атам мен. Келди. Биченден оператор, журналист бала менен чогуу иштеп атабыз. Биздин Эми уксаңыз эми сен деле канча бизге жардам берип атасың. Мисалы үчүнчү, канча туура эмес жолдорду аныктап берип атасың, туурабы? Жок, туура эми мен айтып атпаймынбы? Ушул базар боюнча эле мына канча неме ролик чыгарды. Мына моченден өткөнгө болот, моченден өткөнгө болбойт. Иченден туруп иштесең деп сиздер деле көп жардам берип атпайсыңар, туурабы? Мына дислокация ушул да, туурабы? Жок, бул мыйзамдын жаңы немеси да. Бул статьялар экен да.
Участники дорожного движения обязаны подчиняться требованиям сигналов и регулировок, независимо от его местоположения на дороге. Бул өтө инспектор. Айдоочуга дагы немеге дагы. Бул эми айдоочу дагы эмес болуп атат. Инспектор дагы эмес болуп атат. Журналист да? Уксаңыз байке, ал айтып атпаймынбы? Мына оператор турат. Эгерде 10 журналист келсе, оны dabırап өтүп кетсе, баарында сөздү жарымына чейин кезип атасыз, аягына чейин чыксаңыз толук. Ошон үчүн инспектор болду. Сиз андай мындай толтурбайм десеңиз, жана инспектор гана. Сиз кой туруңуз, аягына чейин чыгып. Так, а также независимо от требования сигнала светофора, дорожных знаков, либо линий дорожной разметки. Примечание жазып участниктерге. Водители транспортных средств, оперативных специальных служб с включенными проблесковыми маячками, выполняющие неотложные служебные задания, могут могут кто-то биз эми ушул боюнча совместный план. Мисалы үчүн сиз менен деле чогуу рейдке чыгалар. Эми бул мен Мисалы үчүн инспектор да жогоруда мен айттым го. Мага ошо көзүм ошондой көрүнгөнчө өттүм депчи. Мен үчүн мисалы мен аны билем. Жакшы билем. Бул жерден кезде өтүш керек экен, тиги жакка тиги жактан өтүш керек экен билем да мисалы. Бирок мен үчүн бул айып тагынбай, айып дагы. Эми ошол айтпайм, ошо айыпты. Штрафын салып берип койсуңуз да эми. Менин үчүн менин операторумдун коопсуздугу биринчи турат. Операторум коопсуздугу биринчи турат. Эгерде операторум мага бир нерсе боло турган болсо, мен бирөөнүн үйүн кесип болсо дагы өткөнгө өтөм. Эртеңки күнү жооп бере турган болсом мисалы. Сиз законду бузгандыгыңызды мойнуңузда алып атасыз да, ошо. Муну эмне анда муну бир өлтүрүп койсуңбу? Жок, өлтүргөндө бияқта инспектор турат. Сени бирөө сүзүп кетип өлүп калсаң эмне болот? Уксаңыз. Мо инспектордун янында айтканда, одон айтканда эшекте калып турабыз. Чуркап чыгалса сүзүп кетсе эмне болот? Провокация кылбадан. Провокация кылбайлы. Бул инспектор бирөө, сиздердин экөө үчөө болот. Жок, все равно үйдү тешип өтөм деп атпайбы? Ошону сурап атам да. Мен мисал келтирип атам мен. Абстрактуу негизде Биз дагы мисал келтирип атабыз. Чуркап чыкканда машина сүзүп кетсе ким күнөөлүү болот эле? Протокол тоз берип коебуз. Биз баарыбыз кол чаап, мыйзам баарына бирдей экен деп кетип калабыз. Мыйзам баарына бирдей. Бул жерден протокол толтуруп берип коебуз. Жок, бул деген рискелди эми. Мындай туура түшүнүп койсо болот да. Бул деген жөн эле барып жол эрежесин бузуп кеткен жок. Ушул айдоочулардын өмүрүнө коопсуздук келтирбей, бул ушул жардам берип, атайын оператор, журналист менен факт доказательствосы убагында болсун деп бул атайын ушундай мерага барып атышпайбы? Биз жөн эле түз эч нарушать этпей атканда токтотуп атпайбы биздичи? Эми нарушать этип аткан кишиге кантип протокол толтуруп берип койбойт деп ошону суранып атам мен. Биз түз эч нарушать этпей кетип баратканда токтотуп атат бизди. Эми нарушать этип аткан кишини көрүп туруп көрбөксөнгө салган кандай? Мени светоотражательный жанагыдай канча форма берип коюңуз, мен чыкпайм. Канча жол кырсыгына күбө болдуң да сен өзүң делечи? Жок, эми күбө болдум. Эми ушул киши, ушул жаран ошого түрткү кылып атат. Мисалы үчүн, могу жерден айдоочулар 60 менен айдаганга уруксат. Правила боюнча 60 менен келет, 60 менен кетип баратып, могу кара кийимден сүзбөй, көрбөй сүзүп алса, мисалы үчүн үлгү болчу адамдар буларчы. Атайын 60 жерге турабыз. Жок, үлгү болчу адамдар да кара кийим менен кандай освещение болсо да көрүнбөйт могу жерден азыр. Сизге дагы түшүндүрүп кетейин. Мен бул жерден жөн эле жүгүрүп кеткен жок. Эми ошол. Мен сизге айтпайлам, ал мисалы үчүн баягы мен инспекторлордон сурасам, инспектор толтуруп берип коесузбу? Мен сизге жооп берейин, жана сөзүңүз түшүп калды. Мыйзам баарына бирдей берет. Мыйзам баарына бирдей. Муну эч ким танбайт. Бирок биз айдоочуларды мисалы үчүн токтоткондо коопсуздук куруш биздин максат жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө. Мен да бул кишинин коопсуздугун карап атам мен. Коопсуздугун. Анан айдоочулар мисалы үчүн коопсуздук курун тагынбай келатса, ала калып эле коопсуздук куруң жок экен, келе жазайын деген эме эмес да. Айдоочу коопсуздук куруңузду тагынып алыңыз, айдап бир кырсыкка кабылсаңыз, бирден бир өмүрүңүздү сактап калат деген иш чараларды жүргүзөбүз да. Көрсөтчү. Көрсөтүп берем азыр. Ошондой эле мисалы үчүн мына бияк мойнуна алып атат бул киши. Жок, алып атат. Жөө жүргүнчү мисалы туура эмес жерден өтүп баратса, биз обязательно эле барып эле, "Эй, сен туура эмес өтүп калдың. Келиңиз түзүп берейин" эмес да. Түшүндүрүү иштерин жүргүзүп. Мына айдоочулар, мына уксаңар. Зебра бар. Айдоочулар, мына ременге деп, мына канча киши, канча оңорго мына штраф жазды мына. Биякта деген ошо ГАИ кызматкери айтып атат да, канча киши канча оңорго жазды мына. Жазып койгулачы, если что, комментарийга. Жазсын. Болбосо
100 кишиден бирөө дагы предупреждение жок. Мен канча кишиден сурап атам Рюменге коопсуздук боюнча. Сиз азыр коопсуздук боюнча сөз болуп атат, туурабы? Коопсуздук. Мен бул кишинин коопсуздугун айтып атам. Эгерде тоже жана Рюмен сыяктуу эле айдоочунун коопсуздугу болгон ошондой бул кишинин да мен коопсуздугун карап атам. Сиздин сөзүңүз боюнча мындай болуп атат да, Рыскелди мырза. Ала калып эле, мисалы үчүн айдоочу болобу, жөө жүргүнчү болобу, инспектор көрө калса эле ошону барып баса калыш керек болуп атат да. Сиздин айтууңуз боюнчачы бузду жазып бериш керек деп. Эмне үчүн бизде да функция бар. Ошол айдоочу болобу, жөө жүргүнчү болобу, ошого айдоочу куруңузду тагынып айдаңыз, 60-тан ашырбай айдаңыз, жол эрежесин бузбаңыз деп профилактика иш-чараларын жүргүзүп атабызбы? Ошондой эле профилактика иш-чараларын Бузсам эмне болот? мындан ары жолдон өтчү жеринен өтүңүз деп түшүндүрүү иштерин жүргүзсөк болобу? Азыр эле ала калып эле жазып бериш керек. Болду, сизди уктум. Мен 60 деген жерден 90 менен айдап баратам. Мага эмне болот? Предупреждение берилеби? Эмнеге? Эскертүү берилеби? Эскертүү эми айтып атпаймынбы? Берилбейби? Берилбейт. Анан бияка эскертүү берип койсузбу арасы? Мен сизге айтып атам. Мен сизге түшүндүрүп берип атам. Мыйзам баарына бирдей дегенди мен тастыктап атам ошону. Баарына бирдей. Мен да анда танган жокмун. Эми бар да, сиз коопсуздук курууну баягы отура калып эле, отуруп унутуп калат эми. Айдоочу деген баары бирдей эмес да. Кээде мен өзүм деле унутуп калам. Сасасы менен көрөлү. Жолдон именно баягы жолду сиз кесип келатып, өтүп келаткан жери жок. Жок болуп атат. Азыр жок. Көрөлү да, мына тастыктап дагы бир сыйра көрөлү. Рыскелди мырза. Карап коелу. Эми сиз мындай бул байке жанатан бери айтып атат. Человечный фактор деп атат, адамдык сыпат деп атат. Сиз эми мындай жолдон өткөнүңүзгө мойнуңузга аласызбы, албайсызбы? Сиз мага сурап жатасызбы? Сизге сурап атам. Фара тийгенин мен жакшы байкалам. Сиз бул жакка инспекторго көрсөттүңүз да? Көрсөттүм. Инспектор, бул жактагы сиз видеону көрдүңүзбү? Сиз азыр мындай сөздү эки кылбайлы. Сиз жарандын суроосуна жооп берип коюңуз, өзүңүз үчүн жооп берип коюңуз. Жолду кесип өттүңүз беле, өткөн жок белеңиз. Болду. Мен жолду жолду кесип өткөм. Болду да, мына мойнуна алып атат. Протокол түзүп берип коюңуз. Протокол түзүп берилет азыр. Бул жактагы жарандар биздин видео. Мына ошол эле жанатан бери сурап атканым ошол. чындын эми совместный планда. Эми кандай план болсо дагы эми байке мыйзамда. Жок, мыйзам Эми мuyактан эгерде ушул жаранды бир машина сүзүп, Кудай сактасын сүзүп кете турам. карап өтүп атышат да. Жок, бул чуркап өттүм деп. Тияктан мына агрессия болуп, тияктанчы. Агрессияда сезилип, тияктан биздичи. Ошо машинадан түшүп келатканда, мындай айтканда чуркап өттүм деп атат. Эгерде андай киши, шашып өткөн киши эки жакта карабай өтөт, туурабы? Ошо толугун көрсөтчү видеосун. Мына бияка протокол түзүп берип койсун. Мына дагы эмне керек болуп атат, инспекторлор айтпачы, мойнуна алып атат, макулдап атат, өзгө атайын өттүм деп атат, дагы эмне керек? Мына бияк түзүп берем деп атат, макулдап атат. Паспорт. Тартып кой турасыз вообще? Мен тартып бериңиз, эми. Ачында бирөөнүн данный бар. Эми данный болгондо ошо силерге да кайрыла кетет элем. Канчалаган жарандардын мындай айтканда данныйын тартып эле атат биякта мындай журналисттерчи, ТВ кайгулдан көрүп атабыз туурабы? Сиз аны ТВ кайгул айтыңыз, макулбу? Ооба. Ошо негизи. Телевизор, саны ТВ кайгул энтез кантабыз. Негизи. Бизде андай Всё, түсүндүк. бизде ошондой факт. Мен алмаштырып алсам. Өзү агрессия
келтиргендей сүйлөткөн негизинде. Инспектор, кайсы статья негизинде окуп атат ошо жолду жөө адамчы кесип өткөн? Пешеходный переход менен 23 час бери канча сом айыппул окуп атат? ошону көрүп койсок болобу биз дагы бир кызык. Мотор экен жакшы да, караш. Хочешь жазды да. Ошол прописка бүт бар ошо. $125 час бери. Канча сом айып экен? Мыйзам баарыбызга бирдей. Мындай айтканда биз малдардан айырмаланып адамбыз го. Атайын жол чийиндери бар, зебралар бар. Ошондон өтүп ушундай тартипке баарыбыз баш ийсек, э? Окей, 125-ші бөлімнен бірінші бөлім ең соңғы айып өткен 15 күн ішінде инспекторлар қандай деп шешіп отыр? Біз дағы теске Молодцы, мына инспекторлерге дагы, силерге дагы мындай. Мына урматтуу достор, Каракол шаарынын Кучка менен Тельман кесилиши. Дагы? Карады. Кажу. Протоколдун көчүрүсүн берди. Бул жарандар мен жолдон жүрүп атканымды көрүп калыштыр. Ал бетте бул жаранды активист да? Жаран активист. Рыскелди байке биздин коопсуздугубуз үчүн атайын Экинчи кайталанбайт деген үмүттө. Кайталанбасын деп бизге атайын эскертүү бергиз келди. Жана башка жарандарга дагы общий. Бул жакта стендап мен байын отурдум да. Өтөрүз. Тиги алып бараткан кызматтын тоскоолдук кылбай турыңуз, сүйлөп алсын. Башталды? Все, кеттик. Все,